Жеке маалыматтардын сыртка чыгып кетиши коргонуунун начардыгынан да болушу мүмкүн. Жеке маалыматка ээ болгон, мисалы, юридикалык жактардын коргоосу начар болсо. Маселен, камсыздандыруу компаниясында мүлк ээлери туурасында чоң маалымат базасы болушу мүмкүн. Ал эми ал маалыматка мыйзамсыз түрдө кирүү мүмкүнчүлүгү дээрлик бардык кызматкерлерде бар. Бул жерде маалыматтарды арамойлуу адамдарга өткөрүп берүү коркунучу жаралышы ыктымал. Башка мисал, уюм жарандардын макулдугусуз эле алар туурасында маалыматтарды үчүнчү тарапка бериши мүмкүн. Компания бул маалыматтарды өз кардарларынан мыйзамдуу түрдө алган. Андан соң айрым бир жумуштарды аткаруу үчүн башка аткаруучу компанияны жалдап, аларга жогорудагы маалыматты өткөрүп бериши мүмкүн. Үчүнчү тарапка маалыматты берүү деген мына ушул, жана бул мыйзамсыз. Мындай маселе начар техникалык коргонуунун натыйжасында да жаралышы мүмкүн. Бир катар уюлдук тиркемелер жана веб-сервистер катталуу учурунда жеке маалыматтарды сурайт. Мисалы, үй дареги, уюлдук телефон номери, банк картасы боюнча маалыматтар. Коргоо начар болгондуктан бул маалыматтарга алардан башка дагы бирөөлөр кирүү мүмкүнчүлүк алышы мүмкүн. Жарандардын жеке маалыматтарын коргоо үчүн юридикалык жактар эмне кылышы керек? Жеке маалыматтардын чоң базасына ээ болгон юридикалык жактар аларды адатта массив деп атап коюшат. Алардын бардыгы жеке маалыматтарга ээлик кылгандардын реестринен каттоодон өтүүсү керек. Бул реестрдан жарандар дагы кайсыл уюмдар кандай маалыматтарды чогулта алары туурасында да маалымат ала алышат. Жарандар юридикалык жактар алар туурасында кандай маалыматтарга ээ экени жөнүндө биле алгандай болушу керек. Ошону менен бирге, эгер мындай маалымат бирөөгө берилип жатса, анда башка адамдар жөнүндө жеке маалыматтар камтылбашы зарыл. Массив ээлик кылуучулар жарандардын жеке маалыматтарынын купуялуулугун камсыздоого милдеттүү. Ошондой эле жеке маалыматтарга кирүү мүмкүнчүлүгү бар кызматкерлердин тобун аныктап коюшу керек. Жеке маалыматтарды таандык болгон адамдын макулдугусуз үчүнчү тараптарга өткөрүп берүү мыйзамсыз. Уюмдар жеке маалыматтарды берүү боюнча макулдаштыкка кол коюлган учурларда гана аны башкалар менен бөлүшө алат. Жана юридикалык жак маалыматтардын корголушуна техникалык жактан дагы кам көрүүсү керек. Эгер сиз юридикалык жактар тарабынан жеке маалыматтардын жетиштүү деңгээлде корголбогонуна күбө болсоңуз, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин алдындагы жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттикке кайрылыңыз. Агенттик ал уюмга кемчиликтерди жою боюнча эскертүү жолдойт. Жеке маалыматтарды коргоңуз.